3 түрдүү аял бар экен. Бойдок жигит 99 адамдан кеңеш сурайт экен. Ушу бойдоктор бүгүн маселеси кандай кызга үйлөнөйүн, кыз таппай атам, кандай кыздын белгиси бар, жакшы кыздын белгиси кандай деп сураша берет. Ушул туура жооп болуп деп эсептейм. Бойдок жигиттер көп кызыгат бул маселеге. Бойдоктор эң негизги карап аткан нерсеси буга чейин эч ким менен жүрбөгөн, историясы таза кыз бойдон үйлөнүш керек да. Бирок жашоо сен ойлогондой эмес. Кыз балага үйлөндүң, бирок кыянат дегени сенден кийин башталат. Үйдөн кеткениңде намысын сактап отуруш бул чоң маселе да. А сага чейин не болсо болду, бирок сенден кийин кыянат кылбайт деп ким кепилдик берет? Ошондуктан сен кыска ойлобо. Кыска ойлобош керек. 3 түрдүү аял. Бойдок жигит ушинтип издеп 99 адамдан сурайт экен. Кандай кызга үйлөнүш керек, эмне кылыш керек деп сурап жүрүп, акыры сураштан да тажаптыр, чарчаптыр. Эртең утурам саарлап туруп, ким биринчи көрүнсө, ошондон кеңеш сурап туруп, ошо айткан кызга үйлөнөмүн дейт экен. Бул 100-чү адам болот. Уктап турса бир дербиш жаш бала сыяктуу бир мынтип баягы таяктарды жаш бала минип алып ойнойт го, ошол сыяктуу ойноп жүрүптүр да бир киши. Мынтип карап, башкача көрүндү, өзгөчө көрүндү. Эми өзгө өзү убада берип алган, сөз берип алган, эми чыдашым керек деп ошого барат экен. Мен кыз издеп атам, кандай кызга үйлөнөйүн деп сураса, баягы адам 3 түрдүү кыз бар. Биринчиси пайдалуу, экинчиси зыяндуу, үчүнчүсү белгисиз. Ушу 3 түрдүү кызга үйлөнсөң болот дейт экен. Баягы түшүнбөй калып, эми ойлогон эмес, мындай жооп чыгат бул адамдан деп. Анан кызып кайра келип, сиз түшүнүктүү ар бир сөзүңүзгө изах, түшүндүрмө берип айтыңызчы. Мен түшүнбөй калдым жакшы дейт экен. Биринчи айтканым пайдалуу дегени бул бойдок кыз. Али турмуш көрөрөк кыз. Ошол учурда үйлөнсөң, ал менен романтикаң да сонун болот, жашашың да жакшы болот. Бири-бириңерге буга чейин эч кимди көргөн эмес, ошондуктан биринчи жолу сени көчөгөдө көзүн ачып, сени көргөн кыз сени бактылуу кылат. Бул сенин пайдаңа дейт. Ошондуктан бойдок жигиттерге эң биринчи кеңеш, сен турмуш көрө элек кызга үйлөн. Турмуш көрө элегиге. Бүгүн 2 баласы бар экен, 3 баласы бар экен, ажырашкан экен, үйлөнсө болобу? Да, болот шарият жактан. Бирок сен үчүн эң пайдалуусу экен бойдок кызга үйлөнүшүң. Бойдок кызга үйлөн. Апалар бар, жаш өтүп калган. Эгер ушундайларга ажырашып келгендерге башкага үйлөнсө, сен баламды окутуп алдың, чокутуп алдың, ысык суук кылып койдуң, ошондуктан менин балам башы айланып сага үйлөнүп калды деп айнышат да. Жок, бул туура эмес. Шариятта негизи болот, уруксат берилген маселе. Сиз алыска бара албайсыз. Каршы чыгып. Миңдеген жылдардан бери келип аткан нерсеге. Ал эми экинчиси зыяндуу дегениңиз эмне десе, зыяндуу дегени бул турмуш көргөн аял дейт да. Эгерде сен мурдагы күйөөсүнөн жакшыраак болуп, адеп аклагың, кулк мүнөзүң, акча табышың бардыгы жакшы боло турган болсо, аял киши сени жакшы көрөт, сүйөт, турмуш көргөн аял. А бирок сен жаман болсоң, мурдагы күйөөм жакшы эле деп ошол күндөрүн кумсай берет, сагына берет. Ошо мурдагы күйөөм эле жакшы экен деп эстей берет. Мурдагы күйөөсүн сүйө берет, сага көңүл бөлө албайт дейт экен да, эгер сен жакшы болбосоң. Бул жарышта сен утсаң, сеники. Бирок жеңилсең, мурдагы күйөөсүн сагына берет. Бул жаман жагы, эгерде аял киши бир ката кылып койсо, кемчилик кылып койсо, эркек киши эгерде сенин жакшы болгонуңда эриң менен ажырашпайт элең деп айтып берет да. Мунун экинчи жагы дагы бар. Ушинтип айтат экен. Ал эми үчүнчүсү белгисиз дегени турмушка чыккан, бирок бала көргөн эмес, бала төрөй албайт. Сага чыкса, балалуу болушу мүмкүн же болбошу мүмкүн. Бул белгисиз да. Бала деген бакыт, үй бүлөнү сактап калышка 90% себепчи бул бала болуп эсептелет. Ошондуктан да эң биринчи балага аракет кылат. Бир жылдын ичинде результат болбосо, баягы келинди мынтип нито карашты баштайт го бардыгы. Келиндин эң чоң результаты, жыйынтыгы, мен силерге татыктуу келинмин дегендин белгиси, келип эле 1 жылдын ичинде бала төрөп бериш керек да. Ошондуктан да экзаменге тестти жакшы даярдап, эң биринчи бала төрөгөнгө аракет кылат келиндер. Бала бакыт. Бала менен сиңип кетет келин, аял киши барган жеринде. Балалуу боло албаса, төрөбөгөн аял бул болбойт. Төрөш керек, көбөйүш керек. Биз жөнөкөй эле дүйнөнү кантип басып алабыз, эч кандай курал жараксыз десеңиз, биз көбөйүү жолу менен. Кыргызстан ушунчалык көбөйүп кетсин эле. Баары жок кыргыз басып кетсин. Менин ниетим ушул. Кыргыз басып кетсин баары жок. Эч кандай
эмеси жок эле дүйнөнү кармап алабыз. Качан биз көбөйсөк, элибиз көбөйсө. Ошондуктан көбөйүшкө аракет кылышыбыз керек. Бүгүн бала баккандан көрө ит бакканым жакшы деп атат кээ бир улуттар, кээ бир элдер. Же бала мени таштап кетет экен, бала мени карылар үйүнө таштап коет экен, андан көрө ит баксам, ит мага дос болот экен деген түшүнүктөгү адамдар көбөйүп атат. Бул глобал дүйнөлүк проблемага айланып атат. Мына кошуна Өзбекстан бир тууганыбыз. Жыл сайын миллионго көбөйүшүп атат го. Өтө күчтүү тестостерону күчтүү элдердин катарына кирет өзбек бир туугандар да. Көбөйүп атат жылдан жылга. Айтайын дегеним, сан дагы керек, сыпат дагы керек. Саны бар, сыпаты жок дейт го, жок. Сан дагы болуш керек, сыпат дагы. 10 балаңыз болсо, экөөсү өтө акылдуу чыгышы мүмкүн. Канча көп болсо, ошончолук натыйжа күчтүү дегени да. Бириси болсо, бириси баягы филиал сыяктуу да. Нават кафелер филиал го, бириси болсо, бириси сон болуп кетет. Ошол сыяктуу. Кафе, гамбургер, шаурмакана, бизнес, магазин бардыгын филиал кылып ачсаңыз, бирөөсү болсо бирөөсү окшоп кетет да, бири-бирин жаап кетет да. Ошол сыяктуу. Шоро дагы жолго чыксаңыз, шоролор бүт майда-майда точкалар, бирок өтө көп. Бириси болсо бириси сонун да. Айтайын дегеним ошол. Көпчүлүк болушубуз керек, көбөйүшүбүз керек. Белгисиз деп ошондо айтат экен да. Анамы барып өзүнүн теңин барып үйлөнөт экен. Кысса ушул жерде бүтөт экен, урматтуу мекендеш. Бүгүн жигиттер бар, бойдоктор бар. Кыз издегенде эч ким менен жүрбөгөн, акылдуу, татынакай, сулуу, ата-энени урматтаган, сыйлаган, ыймандуу, 5 убак намаз окуган, ушундай идеал кыз издейт да. Анан кыздар келип, мен акылдуу жигит издеп атам, машинасы бар, акчасы бар, бийлиги бар деп бала издесе кыздар, бул акчага кызыгат, мунун нәпсү ушундай, аял киши ушундай, байлыкка кызыгат деп айта берет да. Сен акылдуу, ыймандуу кыз деп тандаганың сыяктуу, ошо кыздар дагы бай же бийликтүү же машинасы бар деп кызыкканга же издегенге акысы бар. Тандоону бирдей караш керек. Өзүңө можно, ага невозможно. Сага мүмкүн нерсе ага осторожно. Жок. Сага мүмкүн нерсе ага дагы мүмкүн. Сендеги бар укук анда дагы бар. Сен өзүң жакка прав кылып ал бар дайым. Кенен ойлонгонду бил. Сен эжең бир жезең сонун жерде иштешин каалайсың го. Эжеңди кордобосоң, машинасы менен алып келип, машинасы менен алып кеткенге эмне жесин? Эжең бир колунда баласы, эки могул жакта бир баласын жетелеп алган, анан сумкасын аркасына илип алган, кыйналып жүргөнү көргүң да келбейсиң, туурабы? Эжеңдин, бир тууган эжең. Ошол сыяктуу бардыгы ушундай. Жакшы жерге барсын дейт кызым. Карындашым бирөөгө жакшыраак, күйөө бала жакшынака болсун дейт. Ким мындайды тилебесин? Бардыгы тилейт. Өзүң дагы татыктуу бол ушул нерсеге. Тең теги менен тезек кабы менен дейт. Тезек кабы менен, ит сөөгү менен окшош. Ошондуктан могу ата-энелердин эң чоң катасы бүгүнкү учурда өзүнүн сөз өтө турган, байлык жактан дагы бирдей, анан урмат кыла турган же дос, таныш деп ошолорду куда кылганга, жуучу кылганга издейт да. Сөз өтсө кылам. Жок, мындай болбойт. Балаң сага ишенип кыстап деп атабы? Өзүңдүн таанышыңды, өзүңдүн тубаныңды издебе. Мажбурлап үйлөндүрөм дебе. Бүгүн апалар бар, аталар бар, балам качан үйлөнөсүн дейт. Бул оорулуу суроо, вирусный суроо, дүйнөлүк деңгээлде берилип аткан суроо бул. Бир эле кыргызда, өзбөктө эмес, бардыгында берилип аткан суроо. Кандай суроо? Качан үйлөнөсүн? Оорулуу адам бул суроону берет, мекендештерим. Бул жаман суроо. Качан үйлөнөсүн дегени. Акылдуу адамдын суроосу кандай билесизби? Акылдуу адамдын суроосу үйүң барбы деп сурайт. Үйүң бүттүбү деп сурайт. Ремонтуңа жардам керекпи деп сурайт. Акчалай бойдоксуң, мына акчаны алып кой, үйүңдү ремонт кылып ал деп жардам бергениң. Эң күчтүү жардам, бүгүн жардамга издейбиз го, жардам бериштеги үйлөнө албай турган жигитти үйлөнүшүгө, үй сала албай атканга үй салып коюшка, ошо бойдок жигитке жардам бергениң эң күчтүү жардамдардан. Биринчи талибül илим, илимге чыккан, окуймун деп илимге аракет кылып аткан адамга, медрестеги адамга эң биринчи жардам бериш керек университеттеги. А экинчиси ушу бойдоко. Бойдоко жардам бериш керек. Келип алып эле ар ким сурай берет. Качан үйлөнөсүн? Качан той? Качан той? Баягы эң глобальный тема, эң орчундуу маселе ушул үйлөнүш экен деп түшүнүп калат да байкуш бойдок. Ал сен билгенден onu билип турат, үйлөнүш керек экендигин да түшүнүп турат. Ал көчөдө жашай үйлөнүп алып. Мындай огороддо жашайбы ал? Каякта жашайт? Ал үйүң, квартираң азыр 50-60 миң доллардын жогору болуп атса, однокомнатный. Ал көчөдө жашайбы? Мосттун астында жашайбы? Каякта жашайт? Аял менен бакалашка тереби? Ошондуктан мекендештерим,
кашыктап туура эмес айткан болсом кечирим сурайсыздар. Кечирим сурайм. Бирок ата-энелер бир тууганда бир нерсени кыларда, бир нерсени айтарда аркын караңыздар. Эптеп эле үйлөндүрүп коюшпу. Эптеп эле үйлөндүрүп бирдеги мойнундагы жүктөн халас болушпу, тамам болушпу. Жок. Андай болбойт. Апа кайра сурайт, ата кайра сурайт. Балам үйлөнүшүң керек. Бала билип турат аны каякта жашайт бала. Бала реал жашоого, негизги жашоого эми кадамдарын коюп аткан учур. Дароо эле үйлөндүрүп койсоң эчтекеси жок. Ошонун аркасынан ажырашуулар көбөйөт. Буттан тартканды эмес, колдон тартканды үйрөнүшүбүз керек бүгүн. Буттан тарткандар бүгүн толтура. Адам эки учурда өзгөрөт. Өтө көп билим алган учурда, үйрөнгөн учурда, ал эми экинчиси көп кыйналган учурда өзгөрөт. Көп кыйынчылык келип өзгөргөндүктөн бири-бириге жакпай калат жаштар. Ошондуктан ата-энелер, ошо жакындар эң оорулуу суроо бул. Мен жеке оюм, субъектив менин пикирим бул. Не десеңиз, качан үйлөнөсүң деген бул оорулуунун суроосу. Башка жака чыгыңыз, башка мамлекеттерге чыгыңыз. Ал жакта ийгилигиңди сурайт, не кесибиңди сурайт, кандай немелерге жеттиң, билим тармагында буларды сурайт. Бул жеке тема деп ойлойм мен. Ошондуктан ойлонушубуз керек. Ата-энелер, бир туугандар не кылышыбыз керек? Ошо баланы колдошубуз керек, коргошубуз керек. Мүмкүнчүлүк болсо жардам беришибиз керек. Той кылышат бүгүн. Агасыга миллион сомго той кылат, бир тууган байкесиге. Үкәсинин үйү жок. Кана адилеттүүлүк? Экөө тең Россияга жөнөтөт, 10 жыл иштейт. Агасыга сонун той кылып той өткөзүп берет, бирок үйүнүн ремонту жакшы эмес. Ошонун ордуга бир магазин ачып кой. Үйүңдү бир жерден ремонт кылып ал. Же участок алып кой бир жерден жөнүнөн эле. Качанга чейин тойго сарптайбыз? Болбоду деген саякатка сарпта. Акыл үйрөнүп көп нерсени билип келесиң. Тойго сарптабаш керек. Керексиз. Адамдар 2 күн мактап анан унутуп эле турган нерселерге сарптабаш керек акчаны. Ошондуктан бул маселеде ойлонойлу. Эркек үчүн эң жакын дос. Эркек үчүн эң жакын дос бул аял. Эшмат эмес, ташмат эмес. Нурбек Шумкарасан эмес. Ким эң жакын дос? Аял. Аялдан өткөн жакын дос жок. Аял аял коргойт ошол учурда. Аял жанында туруп берет. Бүткүл дүйнөгө согуш ачса келип аружа ташып, курал ташып берет. Аял жанында турат. Жок дегенде тамак ашын кылып берет. Эң жакын дос ким экен? Аял экен. Же мунун тескериси. Эң күчтүү душман дагы аял. Өткөндө бир Бибол Дуров боксердун семьясы дагы бул нерсеге мисал болуп койду. Туурабы? Жашоодо мындай мисалдар толтура. Алдыңда жатат, канга сиңип кеткен, бүт сырыңды билет. Карасаң рекламасында дүйнө жүзүндө. Аялдан өткөн дос жок, аялдан өткөн душман жок. Сен коргой турган дагы, керек учурда корко турган темаң дагы ошо аял киши да. Эң коркунучтуу ким экен? Дос дагы, душман дагы аялың экен. Анан бүгүн урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, бири-бирин колдосо 5 + 5 555 болот. Эгерде бири-бирин арка тарса 0 болосуңар. Жубайлар биригишиңер керек. Пикириңер бир болуш керек. Бири-бириңер ортоңордо сыр болбош керек. Ар бир учурда бири-бириңерди колдогонду билишиңер керек. Кошуна эркек үйүнө кирет экен, кошунасынын үйүнө. Аял эшикти ачат экен. Баягы душтан чыккандыктан душтагы кийиминде чыгат экен дагы. Душ кийиминде эшикти ачат экен. Кошуна эркек эгерде ушу денеңизди, ичиңизди, формаңызды, фигураңызды бир көрсөтсөңүз, эч ким жок, көрбөйт, байкабайт. Көрсөтсөңүз эгерде $2000 берем дейт экен. Кошуна эркек. Бир жолу көрсөтсөм эчтеке болбойт го, эчтеке болуп калбайт деп фигурасын бир ачып көрсөтөт экен дагы $2000 алат экен. Алып эми кирип атса, баяктан эри күйөөсү, ким экен? Кошуна эркек чыккан экен. Десе, чыктыбы, $2000 таштап кеттиби дейт экен да. $2000 көрсө карыз маселеси болгон экен. Көрдүңүзбү? Маалымат бири-бириңерди ортоңордо сыр болбош керек.
Бул жеке эле үй бүлө маселесинде эмес, бир бизнес баштаганда ошол жаныңдагы жардамчыларыңдын ортосунда да сыр болбош керек. Маалымат, керектүү маалыматтар бүт ордунда болуш керек. Болбосо жылаңачты көргөндөр өтө көбөйүп кетет. Үй бүлөдө биригип алдыга кадам кылсаңар, сонун болот. Үйдү дагы саласыңар, жайды дагы кыласыңар, ойлогон машинаңарга дагы жетесиңер, кыжалат болбогула, сарсана болбогула. Дүйнө силер ойлогондой кыйын эмес. Дүйнө жеңил. Силер болгон кадамды 5 тонна булжаңарга ташты байлап алып тартып, 500 килограмм темирди бул бутуңарга тартып байлап, плюс жүгүңөргө башыңарга да бирдекелерди коюп алып анан мынтип сүйрөгөнгө аракет кыласыңар да. Жок, муну арткы жүктөрдү ташташ керек. Дүйнө жеңил, сиз ойлогондон жеңил. Кудай Таала өзү айтып атат. Эгерде мен айтканымды кылып, ибадатыңды кылып, шүгүр кылып, аракетиңди кылсаң, мен өтө көп сыйлыктарды берем деп атат. Эгерде мен айтканды кылбай акчанын артынан куусаң, акчанын дагы артынан кубасың. Плюс ага дагы жетпейсиң. Баары мен айткандын ашчасы болбойт дейт да. Өлчөмдү туура коюшубуз керек, мекендештерим. Эр катын бири-бирин ар дайым колдосо, 5 + 5 505 болот. Кандай аял карыбайт негизи. Бүгүн аялдардын эң корккон нерсеси карып калыш. Себеби карыган сайын фигурасы, териси тырышат. Канча косметика кылса дагы бул жардам бере албайт ага. Фигуралары кете баштайт. Өзүнүн телосун, денесинин фигурасын күзгүдөн карап өзүнө өзү жиркенип кетет. Бул эң коркунучтуу аял үчүн не десеңиз, карыш, карып кетиш. Эркектердин көңүлүнөн калат, вниманиясынан калат, бардыгын калам деп стресс, депрессия бардыгы каптап алат. Тез карыган учурда. Ошондуктан да пирамида питанияда отургандар, фитнес клубка барып аткандар, фитнес ледиге барып аткандар, аялдар өзүн өзү өтө карап аткандыгы бүгүн неден десеңиз карыгандыктан, карыштан корккондуктан. Кайсы аял карыбайт негизи? Күйөөсү сонун болгон аял карыбайт. Күйөөсү сонун караса, сонун тараса, бүт бар жок менен камсыз кылса, вниманиясын, көңүл бөлүүсүн убагында кылса, ал аял карыбайт. Ошондуктан карыбаш үчүн дагы, бири-бириңерди карытпаш үчүн дагы, сонун бактылуу жашаш үчүн дагы не керек десеңиз, эң жакшы нерсе бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи көрсөтүп кеткен жол. Пайгамбарыбызды эң күчтүү ким колдоду? Хадиче энебиз колдоду. Бардыгы таштап кеткен учурда дагы ал таштаган жок. Бардыгы против душман болгон учурда бул таштаган жок. Бардыгы бир тыйынды кызганган учурда аялы бир тыйынды кызганган жок. Азыркы учурдагы миллион долларларды мынтип эле берип койду. Дин үчүн, Аллах үчүн. Айтайын дегеним, урматтуу эже карындаштарым, мекендештерим, кенен ойлонуп, алга аракет кыла бериш керек. Жашоо сыноо дүйнөсү. Сиз идеал кыз таба албайсыз, бойдок жигиттер. Идеал кыздын өзү жок, идеал эркектин өзү жок. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Азыр сиз сонун дүйнөдөгү эң красавица модель кыз алып келип үйлөнгөн тагдырыңызда дагы эртеси күнү эле башка бир модель сулуу кыз чыгат. Рисковать этиш керек бул дүйнөдө. Бардык каждый кадамыбыз эркектер үчүн риск, тобокелчиликте турат. Аял темасы да ушундай. Үйлөнөсүз, жакшы чыкпай калып пешенеден. Бизнес класс жакшы болуп кетеби, бул кетпей калып рисковать этесиз. Бирок эң өкүнүчтүүсү кылбай калышыңыз да. Кылсаңыз утукка жетишиңиз же жетпей калышыңыз анык эмес. Бирок мен 100% кепилдик берип айтам, эгер кылбасаңыз сиз эчтекеге жетпейсиз. А кылсаңыз жетишиңиз мүмкүн. Ошондуктан кылып, аракет кылып, ичиңиздеги жок дегенде жаман ойлорду арылууга эмне жетсин?